Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena zidna ilmen ve fehmen ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Amma ba'd. Fesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Мақсуд кітабының бүгін екінші сабағы. Бірінші сабақта мақсуд жөнінде, мұның шарықтары жөнінде, анан мұқаддимасын киришүүсүн қысқаша тоқталғанбыз. Әмма бa'д оқығанбыз фаиннал арабиyyata василатун илал улум шар'ия деген жерге келіп тұрып, улум шар'ияға алып бара турган мақсудтарды Жоса мақсуд қалып бара турган илмул а'лаларды өткөн элек, илмул а'лаларды, илмул а'ла. Буларды 12 илим деп доскага жазып бергенбиз. Кайсы-кайсылары эле? Сарф өзү, андан кийин нахву, балаганын ичиндеги илмул баян, илмул маани, илмул бади' деп. Андан кийин ал-уруд, кавафи деген, ал-инша, ал-хат, ал-мухадара жана башка. Буларды баарын жазып келтирип, ва ахаду арканиха деген жерде ибарада токтогонбуз. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فإن العربية وسيلة إلى العلوم الشرعية. من النسخة فإن العربية деп келген, сер нусхада فإن العلوم العربية деп келген. Айырмасы жоқ. فإن العربية десе деле анда маусуфу өчүрүлүп калган мен боюнча. فإن العربية وسيلة إلى العلوم الشرعية. وسيلة деген маанисин өткөргөнбүз дагы. وأحد أركانها 12 илим дегенбиз. Ошо 12 илимден бирөөсү. أحد أركانها рукун деген сөз мааниси эмне? Рукун деген сөз. Түркүгү деген сөз. Ансыз бир нерсе турбайт деген сөз. Мисалы монун рукуну кайсы болуп калып атат? Молду. Эгер бул болбосо турбайт, түшүп калат. Демек бул рукун. Рукун деген мааниси ошол. Ва ахаду арканиха ошол илимдердин бир түркүгү болсо ат-тасриф дейт. Ат-тасриф. Бул жерде тасрифил амали маанисинде. Тасрифте теориялык мааниси, анан практикалык, жоксо амали маанисинде өткөнбүз. Бул болсо амали маанисиндеги келген маани. لأنه به يصير القليل من الأفعال كثيرا. لأنه يصير به ضمير تصريف كورات. تصريف аркылуу, сарф аркылуу башка айтканда сарфтоо жолу менен аз болгон этиштер көпкө айланат. Аз болгон этиштерден көп этиштер чыгат деген сөз. Же бир сөздөн көп деген сөздөр чыгат деген сөз. Кайсы илим сарф аркылуу? Сарфтоо аркылуу болуп калат. Эгерде амали маанисин берсек. Мисалы, мен жазып берейин. Дороба деген сөздөн кайсы сөздөр чыгат? Доробадан дороба кет, дороба, андан кийин доробу, доробат, ядрибу, ядрибани, андан кийин ядрибуна, бул фейл мазы мудори, анан дорибун, анан исм маф'ул болсо мадрубун жана башка. Идриб, ла тадриб деген башка бардык сөздөр ушул бир эле этиштен көп деген сөздөргө айланат деген сөз. Ясиру деген айланат деген маани. Өзгөрөт десек дагы болот, Өзгөрөт. لأنه به يصير القليل من الأفعال كثيرا. Az болгон ясир ал-қалилу минал аф'ал. Аз болгон этиштерден көп деген этиштер пайда болот. Сарфтоо менен. Мынакей дороба, доробу. Доробадан ядрибу, ядрибани, ядрибун жол болсо, доробадан этиштен жол болсо дорбундан чыгат, маздардан. Куфилердин менен басрилердин көз карашында.
Kufiler fiil madiden çıgat dese, basriler mazdardan çıgat dep. Dorbun деген сөздөн ушул дораба ядрибун баардыгы чыгат. Бир эле сөздөн мисалы дорбун. Дорбун деген сөздөн мына ошондой көп деген сөздөрдүн сарфтоо жолу менен чыга турган нерсе. Бир сөздөн көп деген сөздөр чыгып, ушул сөздүн баардыгы луга арабиянын, улумул арабиянын араб тилдеринин бир түркүгү болуп калат. Валлахул муаффиқу вал муршид. Валлахул муаффиқу вал муршид. Аллах Таала ийгилик берүүчү. Ол жерден дуа мааниси Аллах Таала ийгилигин берсин, жана бизге туура жолун көргөзсүн деген маани. Муаффиктин кандай мааниси бар? Муаффиктин кандай маанилер бар? Муаффик деген сөз ваффака юаффиқу. Ийгилик деген маани. Ийгилик деген сөз эмне? Тауфиктин көп деген маанилери бар. Ошонун бир мааниси жакшылыкты, жамандыкты жаап, жакшылыкты ачуусу дагы эмне экен? Ийгилик болуп эсептелет. Жамандыкты кайтарып, жакшылыкты алып келүүсү дагы ийгилик болуп эсептелет. Бактсыздыкты кетирип, бактылуулук берүү дагы ийгилик болуп эсептелет. Тауфик маанилери. Ошондой эле дагы бир мааниси пенденин Аллах Таала бир пендеге өзү жакшы көргөн, өзү каалаган bir iş menен алек кылып коюусу. Пендесин өзү Аллах Таала өзү жакшы көргөн, каалаган, өзү разы болгон бир иш менен алек кылып коюусу деген маани. Ким Аллахтын разылыгында, Аллахтын жолунда жүргөн болсо, демек ал Аллахтын ийгилигинде жүрөт деген сөз. Ал-муаффиqu min at-tawfiq. Tawfiq деген сөздөн келген. Al-muwaffiq. Murshid болсочу. Murshid. Кайсы сөздөн келген? Аршада юршиду, иршад, муршид болот. Иршад, муршид. Иршад деген сөз мааниси аршада. Бул деле туура жолго, болсо бир жол көргөзүү болот, бир жака багыттап коюу болот. Экөөнүн эмне айырмасы бар? Тауфик деле туура жол көргөзүү, туура жолду ийгилик салуу, муршид болсо туура жолго көргөзүү болот, туура жолго көргөзүү, туура жолго салуу, туура жолду көргөзүү болуп калат. Аллах Таала туура жолду көргөзүүчү, ийгилик берүүчү. Al-af'alu darbayn. Al-af'alu darbayn. Etişler iki türlü болот. Murşid menen buyактагы Валлахул муршиду, Валлахул муаффиqu вал муршид. Дагы айырмасы муршид бардыгына туура жолду көргөзө берет. Бирок тауфик Аллах Таала разы болгон өзү жакшы көргөн, өзү каалаган адамдар гана берет. Тауфик менен иршадтын айырмачылыгы. Экөөнүн жалпы мааниси туура жолго баштоо болуп атат. Бирок тауфик бул Аллах Таала өзү каалаган, жакшы көргөн пенделерге гана тауфиги болот. Ва тауфиqi илля билля. Иршад болсо бардыгына кете берет, бардыгын камтып кете берет. Ошо ортосунда кээ бир айырмачылыктары. Al-af'alu ala darbayni. Etişler iki түргө бөлүнөт. Буларды бинадан өткөнбүз, бирок бул жакта бир аз башкача кылып өтөт. Al-af'alu darbayni. Etişler канчага бөлүнөт экен? Экиге бөлүнөт. Al-af'alu darbayn дегенде мен жазып отурбай дароо эле экиге чийип кетем, Дароо эле экиге чийип кетейин. Кандай? Аслиюн ва зу зиядатин. Биринчиси аслиюн ва зу зиядатин. Зу зиядатин. Зу зиядатин. Китебиңизде турат. Кээ харакаларын жазып кажет жок. Аслиюн وذو زيادة فالأصلي ثلاثي ورباعي. قرأي بس. قنداي كان؟ ثلاثي
жана рубаийюн. Чоң кылып жазганга аракет кылайын, камерага көрүнбөй калбасын. Аркадагылары көрүнүп атабы? Жакшы элеби? Мутный болуп калбадыбы? Сүләси максат эмне? Сүләсиден максат. 3 тамгалуу этиштер. Ооба, 3 тамгалуу этиштер. Ошо 6 бапта айтат буякта. 3 тамгалуу 1, 2, 3. Рубаи болсочу? Рубаи 4 тамгалуу этиштер. Фа'лала. 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 Аха. Aslında faasliğin de kurtuldu. Ava. Faasliğin de. Ova. Gebelmemiş. Olmaz. Ваду зиядаtin деп, Ооба. Мен эмесин жазган жокмун, өзүн эле жазып кетип атам, Зу зиядатин могул 2 сөз. Кандай? Терминин өзүндө жазып. Мына эме болуп калса бир аз мындай кылып жазып коелу, бөлүп, Зу зиядатин деп. Зу зиядатин. Зу зиядатинчи? Бул канчага бөлүнөт? Бул деле. Бул дагы 2-ге бөлүнөт. Кандай? Мазидун аля суласи, Мазидун. Мазидун кайсыларга? Аля суласи. Суласи. Мазидун аля суласи. Анан кийин Мазидун аля рубаи. Мазидун аля рубаи. Sülasi деген söz emne? Sülasiyun деген söz. 3 tamgalары. 3 tamgalуу деген söz. Sülasiden aldın. Aslı деген sözge келип алалычы. Aslı деген söz emne? Негизги деп, өзөгү десек болобу? Түпкүлүгү, өзөгү, негизги тамгалары. Же болбосо башкача айтканда, эгерде бир тамгасын алып салсаңар, мааниси өзгөрүп кетет. Кетебени алсак, карагыла. Кетебе деген сөз алалы. Кетебе. Кетебе. Кетебе деген сөз. Ушунун бир тамгасын өчүп салсаңар, не болуп калат? Анда кетебенин маанисин берип берет. Болду. Мааниси болуп кетет. Айырмасы жок, кайсы тамгасын алып алып, айырмасы жок, башка маани берип калат. Өзүнүн бир тамгасы жоголуп кетсе эмне болуп калат? Мааниси өзгөрүп кетет. Ошону не деп айтат экен? Аслыйын деп айтат. Негизги тамгалары. Бир тамгасы дагы түшө турган болсо, кайсы тамгасы болсун айырмасы жок, эмне болуп кетет экен? Өзгөрүп кетсе, мааниси өзгөрүп кетсе, анда ал ошол сөздү эмне деп айтат экенбиз? Аслыйын деп айтат экенбиз. Аслыйын. Дахражага берели. Могу сүласи кайсыга? Сүласи мисалы сүласиге катаба. Турабы? Катаба. Рубаигечи? Дахража бергиле. Биз эле өткөн. Дахража. Бир сөздүн алып салгалычы? Бир тамгасын. Не болуп калат? Бир тамгасын алып салсаңыз. Мааниси өзгөрүп кетет, Харач же харач болуп мааниси өзгөрүп кетет. Мааниси өзгөрүп кетет. Демек, бир тамгасын алуу менен мааниси өзгөрүп кетсе, демек ал сөз эмне деп айтат экен? Аслыйын деп айтат. Зияда депчи?
ziyada деп. Тескерisi. Misal qaragıla. Zu ziyada деп алады. Аслию деген сөздің мәнесін өттік. Жазып алдыңыздар ма? Негізгі тамғаларынан бір тамғасы алынса, мәнесі өзгеріп кеткен сөзді. Кәтәбәні тән алсаң, тәббә башқа мәні беріп қалады. Тұра бу? Башқа мәні беріп қалады. Аслию деген мәнесі. Зу зияданың мәнесі не? Зу зияда. Бұны жазайын қарағылым от жамат. Көрініп өтеді? Көрініп өтеді, өшпес екен. Ол қайсы сөз? Акрома деген. Бұл жердегі ашықша сөз қайсы? Ашықша тамғасын алуысы менен өзінің түпкі мәнесі өзгерген жоқ. Турабы? Карума деген не жөнді сөзге жомарттылық жөнінде. Акрома болсач урматтады болып қалады. Бірақ өзінің түпкі мәнесі қала береді. Аслидече өзінің түпкі мәнесі жоғып кетеді. Ошону асли дейді, зу зияда деп айтады. Зу зияда деген мәнесін жазып алдыңыздар. Ашықша болған тамғаны алып салу менен өзінің түпкі мәнесі өзгербестен қала береді. Өзінің түпкі мәнесі қала береді. Жағы қандай мисал берсеңер болады? Қандай мисал берсеңер болады? Кім айтады? Сыну қала береді. Инкасара жазалы. Кәсара. Кәсара деген сөз емде? Сындырды бол. Инкасара болса чо? Сынды болча. Инкасара. Сынды болып отады. Сыну жөнді сөз. Ошол ашықшасын алып салсаңыз деле өзінің түпкі мәнесі қала берген сөздер не дейді екен? Зу зияда деп айтады. Ашықшалу сөздерді. Ашықшалу сөздерді. Тамғасы ашықша сөздер. Тамғаларын алып салсаңар деле ешқандай бір мәнесіне тәсір бербейді. Мұны не деп айтады? Фи'лун аслиюн деп айтамыз, Бұларды. Демек, кәтәбәнің фи'лун аслиюн. Қандай фи'л? Асыл болған сегіз. Фи'лун аслиюн. Бұнда жазып қойын. Фи'лун аслиюн. Фи'лун аслиюн мисалы. Бұл не болып қалады? Фи'лун зу зияда болып қалады. Фи'лун бұл фи'лун деген сөз. Фи'лун ләмменен. Фи'лун зу зиядатин болып қалады. Фи'лун зу зиядатин. Фи'лун аслиюн. Фи'лун аслиюн фи'ил мадisi нелерден емесі жоқ. Фи'ил мадisi. Ашықша тамғалары жоқ деген сөз. Фи'лун аслиюн десе, фи'ил мадisi өткен чағында ашықша тамғалары жоқ. Егерде фи'лун аслиюн дей тұрған болсақ, фи'лун зу зиядатин десекче, анда фи'ил мадisi ашықша тамғалары қосылған деген сөз болып қалады. Фи'лун зу зиядатин. Бұл жерде инкасара десек. Инкасара. Фи'ил мадisi, бұл фи'ил мади мудари бе? Амр бу же исм бе харф бе? Фи'ил. Қайсыл фи'илдің қайсы түрі? Мадisi. Fi'il madisi mudarisi jönünde söylüyor atağız. Madisi mudari amr. Bu fi'il madisi aşıkça tamgalı degen söz. Fi'il zu ziyadetin dep eğer ayta turgan bolsak. Fi'ilun zu ziyadetin desek. Aşıkça tamgalar qaysı tamgalar? Ova.
Саалтумуниха. اليوم Мен айтқам, аль-яума бүгін ұмытып қаласың. Аль-яума тансаху деген. Ашықша таңбалардың келуісі менен зу зияда болады. Феил қашан зу зияда болады? Ашықша таңбалардың келуісі менен жол болса, тәждидтер мудааф болып келуісі менен, тәждидтүү болып келуісі менен. Тәждидтүү болып келуісі менен. Мисал қайсыл? Мол жаққа да бір мисал. Өзі фариха. Сүйінді. Біз мудааф қылсақшы, тәждидтүү қылсақшы, фарраха болып қалады. Бұл жақта екі не бар? Өзінен жинсынан болған да бір тамға бар. Мұнда айтқанда, бізде бүгін жаңылар бар екен, бинаға қатышпастан даро мақсудқа келіп отқандар. Фаррахада ушул бар. Екірі бар. Фарраха бар. Ушуны не қылып қойды? Біріктіріп қойды. Ду зиядан ішіне ушулар да кетеді. Бұл фейл сүләси мужарраттың мазидтері. Бізде рубаи мужаррат нелер бар ле? Рубаидин мудаафтар қайсылар ле? Тәшдидтүүлері, мудаафтары. Кемесінде? Васваса. Зәлзәлә деп. Есіңерде? Васваса зәлзәлә. Мисал. Васваса. Қайсыл уазында бұл? Фa'ләлә уазында. Турауы? Фa'ләлә. Güzel. Kulaklığı da taşıtıyorsun. O fa. Anam değil. Fa. Bemesin berin de tamam. Fa la. Fa la. Waswasa. Birinci fasminin lam. Birinci faminin lam. Birinci lammenin fası okşuş bulut. Birinci lammenin fası okşuş bulut. Fa, ana birinci lam. Ayn menen ikinci lam okşuş bulut. Oşonu rubaidin nesi dediğilik? Rubaidin mudaafı degen biz. Bul dağı qayakka kirip kalat? Mazidun qayakka kirip kalat bular. Aşıkça tamgaları. Mazid rubai be bular. Kim aytadi? Mazid rubai emas bular. Sülasi emas. Rubai mujarratın özgele kirib deymiz. Bu qayakka kirip kalat? Rubai mujarratga ele kiradi. Bolgon rubai mujarratdan nesi? Bular mudaafa. Mudaafa. Rubai mujarrat mudaafa. Bunu qayaktan okuduğu elek? Binanın oqamız. Qarаңыздар, binanın paydası degендеген. Оқойбыз. Al-af'alu ala darbayn. Etişler iki türü бар. Asliyun, анан кейін wa zu ziyadatin. Asli деген мағынасын өттік, af'al деген etişler. Fal asliyu thulasiyun wa rubaiyun. Турабы? Asıl bolsa thulasi болады, анан rubaiyun болады. Thulasiyun wa rubaiyun. Fas-thulasiyyu, thulasi деген сөз эмне? Ma kana madihi mushtamilan ala thalathati ahrufin. ما كان ماضيه مشتملا على ثلاثة أحرف. فعل ماضي سمده كان. يفتح العين. Фе'ил мадиси 3 тамганы камтыйт экен. 3 тамганы камтыйт. 3 тамгадан турат экен. Фе'ил мадиси. Кайсылсы? Фас-суласию. Фас-суласилер 3 тамгадан камтыйт. Суласи деген сөз эмне? Үчтүк дегендер. Үчтүк. 2 1 саласа дегенде 3 деген не кылып койду? Үчтүк деп койду. Үчтүк 3 тамгадан турган этиштер деген сөз, Фе'ил суласи мужаррат десек 3 тамгадан турган сөз. Фас-суласию ма кана мадиhi канчага? Ала
ثلاثة أحرف 3 таңбадан тұрады. وهو 6 أبواب. Бұлар 6 баптан. Бұлардың ачқыштарын өткен елі қайсылар? فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان. Қайыр айтылайыз. فتح ضم мақсат емне? فعل يفعل نصر ينصر فتح كسر فعل يفعل ضرب يضرب فتحتان فعل يفعل مثال فتح يفتح كسر فتح فعل يفعل وزن مثال موزون سمع يسمع علم يعلم ضمتان ضم كرم يكرم شرف يشرف حسن يحسن كسرتان فعل يفعل حسب يحسب деп өткөн эле. Азыр болду, мына ушуларда эле өтөт иншалла. وهو 6 أبواب. وهو 6 أبواب. Мен жазып берейин муну. Чүй алдык ба? Суретке тартып алсың. Ооба. Тартып алыңыздар, тартып алып группага жиберип коелу. Группага жиберип коелам. Максутту. Ооба, тартып алганда Максутту китебин сурагандар. Камераны жаап. Максуттун китебин сурагандар астында уюштуруу бөлүмүнө Мухаммад Гүлжигит деген агайларга келсе, ушактан алып алат. Кимге Максут китеп керек болсо, Ислам университетинин уюштуруу бөлүмүнө, канчанчы кабинет? Уюштуруу бөлүм деп жазылып турат, кире беришин сол жагында. Университетке кирип аткан сол жагында кабинет. Ошол жактан Мухаммад Гүлжигит деген агайлардан китепти алып алса болот. Ошол жерден бинаны да калса болот. Бинанын дагы китептерин. Бина жок дейт. Бина жок бекен. Ушу келсе керек жакында иншалла. Алла разы болсун. Өчүрөйүн бе? Өчүрө. Лайфхак дейт беле? Лайфхак. Мейт беле? Лайфхак ба? Китепти окуп атканда элечи. Эки наван, же дорбан, кисман, саласан, 3 түрлүү, 2ге, 3кө, 4кө деселе, сен өзүңөр эле бөлүп баштасаңар болот акылыңарга. Мындайынан бөлгүлө, каласаңар мындайынан кылып бөлгүлө, бир сөз жазып туруп, мисалы, сүласи кайсылар жазабыз азыр? Сүласи мужаррад болсо, 6 бапты жазабыз да, 6 абуаб. 6 бап жазалы. 6 абуаб. Көрүнүп атабы? Абуабин. 6 абуабин. Камерада жакшы көрүнөт, карап коелачы. Көрүнүп да? 6 абуаб. Муну кантип билсеңер болот? Мындай кылып бияна 1, 2, 3, 4, 5, 6 кылып билсеңер болот. Же мындайынан биягынан 1, 2, 3, 4. Кыскасы фантазияга жараша бөлүп алсаңар болот. Лайфхак дегеним кайсы илим болбосун окуп атканда ушу схема кылып кетсеңер өзүңөргө. Жаттаганга да жеңил, түшүнгөнгө да жеңил болот. Бирөөгө түшүндүрүп бергенде дагы ушундай схемалар кылып берсеңер, дагы жеңил болот иншалла. Лайфхак десек болобу ушуну? Лайфхак деп. 6 абуаб. Сүласи мужаррадтар 6 абуаб. Кайсылар? Кайсылар? Фа'ала яфулу. Фа'ала яф'илу. 6 бап экен. Урмат жамаат, карайбыз муну. Караңыздар. Фа кайсы бар бизде? Фа'а ла бар. Фа'а ла. Чоң кылып жазып коюнчу. Эми ушу 6 бапка кирүүдөн алдын азан айтып атат, Жалла. Эмнеге уламалар ушул сөздү тандашты?
Эмнеге биринчиден 3 сөздү тандашты? Биринчisi бардык вазынга чөбөт, экинчisi тилге жеңил, үчүнчүсү айыптан басып жеңил чыгыш. Жакшы. Изилдеп көрсө кандай? Ооба. Ооба, сонун. Кылуу дегенбиз. Ушуга чейин бир нерсе айтайын. Эмнеге 3 сөз? Арабтардың өзі асli тамғалар үшелер баштады. 3 сөз екен. Арабтарда 2 сөз менен сөз жок екен. Харфтардан башка феилдерди айтабыз биз. Феилдерди. Харфта 1 болот, 2, 3, 4, 5ке чейин бар. 5 тамгадан турган харф бар. 1 тамгадан турган, 2 тамга, 3 тамга, 4, 5 тамгадан. Феилде болсо эң аз канча экен? 3 экен. Феилде эң азы 3 экен. Муну уламалар бүткүл араб сөздөрүнүн бардыгын эчтерин изилеп чыкса, эң аз канчадан турат экен? 3 тамгадан турат экен. Анан ошого 3 тамганы алып келишти. Тамганы алып келгенде кайсыл тамгаларды койсок вазын катары, кайсы тамгаларды, кайсыл сөздү биз бүт сөздөрдүн, бүт эчтердин формуласы кылсак деп издешти. Бул жанагы түшүнүшүн айтып атам, издешти деп. Карашса, фаала деген сөздү алып келди. Биринчиден неге? Биринчиден кайсыл этиш болбосун бардыгы ушул маанини камтый берет. Кайсыл кыймыл аракет, кайсыл этиш болбосун ичинде кыймыл аракет мааниси бар. Мисалы, катаба дейли. Катаба дейбин мааниси? Жазды. Жазды өткөн чак. Жазды дегенде кыймыл аракеттин болгондугун билдирип атабы? Ал кыймыл аракет фаала. Фаала деген бир кыймыл аракетти билдирет. Караа деген сөз жазып коюлду. Караа. Мо кара болбой калды окшойт, өчүрөйүн. Кара жазылбай калды. Чоң-чоң эле жазайынчы? Мындай кылып. Караа окуду. Эмне кыймыл аракет бар буякта? Демек баары бир эле феилдин мааниси камтылган. Бул кыймыл аракетти билдирип атат. Шариба дейт, ичти десек. Шариба. Чоң жазганды үйрөнүп атам бе? Чоң жазганды үйрөнөйүн. Ушинтип үйрөнөсүң акырын-акырындан. Шарибада ичүүдө азыр. Шарибада ичүүдө ичти деген сөздө эмне бар, кыймыл аракет бар? Ичүү кыймыл аракет бар. Мында. Демек, биринчиден карап көрсө, араб этиштери, араб сөздөрүнүн этиштери эң азы 3төн турат экен. Ошол себептен 3өөнү тандады. 1, 2, 3. Экинчиден, кайсы караа дегенди алып келе турган болсо, караа дегенди алып келсек, башка этишти сала албайбыз. Себеби бул кара окуу жөнүнө кетсе, бул катаба десе, жазуу болуп калат. Фаалада бардык этиштердин кыймыл аракеттик шериктеш болгон мааниси бар. Ал кыймыл аракет. Анан ушул фаала дегенди алып келди. Биринчиси. Экинчиси болсо, канча тамга бар араб тилинде? 29. Канча махраж бар? 5 махраж барбы? Тамак, халк, анан тил, анан эрин шафатан бар, туурабы? Эки эриндер. 5 этиш бар. Дагы кайсыл бар? Жауф бар. Анан хайшум деген. Ошол тамактан айында алып келди, тамактан келди. Ламча, тил, фача, эриндер. Ошондо бүт астына ылдый жактан баштап ортосу дагы эң аягына дагы төпкелеген тамгал, чыга турган махраждан чыга турган тамгаларды кошту да. Ошондо фаала болуп атат. Ошондо махраждарын кошуп алды да. Ошол себептен эмнени тандашты? Фаала деген сөздү бүт этиштердин вазны кылып тандашты. Бүт этиштердин таразасы кылып тандашты. Бүт этиштердин формуласы кылып тандашты. Кайсыл этиш болбосун ушуга салуу үчүн. Уламалар, уламалар. Анан дагы бир эмеси. Исим болсун, феил болсун эң аз канча экен?
3 болот, эң азы 3. Исим болсун, феил болсун. Харф болсо 1 тамгадан турат харфтар. 2 тамгадан 3, 4, 5ке чейин, 6 болобу? 6га чейин барбы? Дагы бир. Эмнеге 3? Демек 3төн аз болбойт экен. Логика төпкөлөп карагыла. Оны жазып берейин. Bir нерсе башталыш үчүн анын неси бар? Bir нерсе башталыш үчүн анын башы бар. Туурабы? Бул башы. Анын неси бар? Ортосу бар. Анын аягы бар. Логично, Ошол себептен не болду? 3 болуп калды дагы. Бул 3 дагы десек, 3 болгондугунун дагы бир себеби. 3 болгондугунун не себеби? Дагы бир себеби. Эмне үчүн 3 болуп калды? Анткени бир нерсенин башы бар, анан аягы бар. Аягы болсо, башы болсо демек эмнеси дагы бар? Ортосу да бар. Демек ошол себептен 3 болуп калды. Фаала. Эмнеге фаала деген сөздү тандагандын? Кээ бир иллаттар, эми буларды билиш, билбей коюш делештен сен үйрөтүп чечпейт эле, эч нерсе. Бул маалымат билип койгон өзүнчө бир жакшы нерсе. Муну билбей калып деле эч нерсени чечпейт да. Бирок эмнеге 3 болуп калгандыгын себептерин сурасак, эмне экен? Бир нерсенин башы бар, аягы бар. Бир нерсенин башы аягы болсо эмнеси болот? Ортосу дагы бар. Мына монун башы барбы? Аягы бар, демек мунун ортосу дагы бар деген сөз да. Бул эң азы 3 болгондугу. Мындан артык болбойт. Мындан ылдый түшпөйт. 2 болбойт деген сөз. 2 болбойт деген сөз. Андан кийин фаала деген сөздү алып келишти дагы. Фаала деген сөздү жазышты. Түшүндүкпү? Неге фаала деген сөздү алып келгендигин? Фаала деген сөздү алып келди дагы. Биринчи тамгасын эмне деп аташты? Фаал калима деп аташты. Bir sözdün fa'sı деп. Мен жазып коелу. Fa'ul kalima. Fa'ul kalima. Fa'ul kalimati. Bir sözdün fa'sı. Qanaqay fa'sı? Fa'alanım o. Fa'ala bir söz bolot. Kalima 3'e bölünөт, билесиңерби? Kalima деген bir ауышка болуптур. Аты Kalima экен. Анын 3 баласы болуптур. Бирөөсү исим экен, бирөөсү феил экен, бирөөсү харф экен. Ошо феилдин дагы 3 баласы болуптур. Кайсылар? Мади менен мудари амр деп. Бул эми тамаша ретинде ошол фааланы бөлүп атат. Бул bir сөз да, kalima дегенде bir söz. Kalima bir söz. Kalima канчага бөлүнүп атат? Исим өзү дагы bir söz. Феилчи? Феил bir söz. Харфчи? Ал харф bir söz боло берет. Бирок могу жерде карайлы. Фаул калима деген ошо фааланын фасы деген сөз, Ошону түшүндүрөйүн деп. Эмесинчи? Экинчинечи? Айын эмне деп аташты? Муну эмне деп аташты? Айнул калима деп аташты. Айнул калима. Ошондон фаул калима, фаул феил, айнул феил, ламул феил деп келет. Же болбосо фаул калима деп окуп калганларды эмне түшүнөсүңөр? Фааланын фасын түшүнөсүңөр. Айнул калима десечи, ушул фаала деген сөздүн айнын түшүнөсүңөр. Эмне ламны эмне деп аташты? Ламул калима деп аташты. Себеби бул лам турабы? Ламул kalima деп аташты. Lamul kalimati. Bizde эмне деп коет? Фанын барабарында деп. Айындын барабарында. Же болбосо ламдын барабарында деп коюшат, Bizde. Көбүнчө сарфтарда ушинтип кетет. Бул деле түшүнгөнгө жакшы нерсе. Урматтуу жамаат. Эмне себептен 3 тамга болгондугун түшүндүк, карап көрсө, логично. Бир нерсенин башы бар, аягы бар, башы болсо ортосу да, аягы болсо ортосу бар деген сөз. Анан карап көрсө, араб тамгалары, араб сөздөрү фаалалар. Эң азы 3төн турат экен, 2ден болбойт.
Экиден болбогон себеби эмне? Логичный башы бар, аягы бар, ортосу бар. Эмнеге фаала деген сөздү алып келди десе, фаала бүткүл эчтеринин өзүнүн кыймыл аракеттик камтыган мааниси бар. Анан фаала эмнеге фа айындарды танда десе, дагы бир себеби, анткени махражда жагынан, тамактан, тил ортосунан, анан очрет менен, тамактан эң төрдөн, ортосунан, анан башынан, тилден алып келип, ошол фаала деген сөз тандашты. Анан фаала деген сөз тандашты дагы фаанын башын фаул калима деп аташты. Айынды калиманын айны деп аташты. Ламды болсо ламул калима деп аташты. Ситтату абуабты иншааллах кийинки сабагыбызда улайбыз. Валхамдулиллахи роббил аламин.